Ааламдардын эгеси болгон Аллах Таалама мактоолор болсун, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу жамаат, кош келиңиздер. Бүгүнкү экинчи сабагыбыз бул нафил намаздар, жашообузга береке алып келүүчү, жашообузду берекеге толтурган, нурга толтурган, жашообузду оңдогон нафил намаздар боюнча сүйлөшөбүз иншаллах. Буга чейинки сабакта сиздер менен хажет намазы кандай окулат, ошондой эле ишрок намазы боюнча өттүк. Эми бүгүнкү сабакта духа намазы, тобо намазы, шүкүр намазы, мына ушул 3 намаз жөнүндө өтөбүз иншаллах. Даярсыздарбы? Көтөрүп коюңуздар. Эми бул намаздар биздин жашообуздун бөлүгүнө айландыруу максатында сиздерге мына жөн эле берип аткан жокпуз. Жөн эле баян катары пайдасын угуп алгыла болду эмес. Жок, бул сабактардын максаттары адат кылып жашообузга сиздерге канчадан бери, мына 1 жылдан бери трекерлерди жасап атабыз. Бир жуманын ичинде аткара турган амалдар, 1 айдын ичинде аткара турган амалдар, эртең мененки кечки дуалар, эртең мененки кечки намаздар, эртең мененки кечки зикрлар, эртең менен кечинде ушуларды адат кылгыла, жашоого киргизгиле деп сиздерге ар түрдүү вариантта жанагы китепчелерди, чакан китепчелерди, PDF форматтагы баракчаларды таркатып атабыз да. Себеби ушул кылып аткан амалдарыбызды стабилдүү, көп болбосо дагы, аз-аздан болсо да, бирок ошол жашообузга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн алып кирүү максатында аздан болсо да зикр чалып, аздан болсо да ушул намаздарга убакыт бөлүү менен ошол жашообузду нурландыруу. Дүйнөлүк жумуштар бүтпөйт экен. Биздин 24 саатыбыз көз ачып жумгуча эмне болуп өтүп атканын билбейбиз. Бирок ошол жашообузду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге көрсөтүп кеткендей, Аллах Тааланын ыраазылыгын таап, ахиретиме да бир сооп үлүштөрдү топтойн деген адам сөзсүз түрдө ушул пайгамбарыбыз бизге көрсөтүп өткөн амалдарды аткарууга максат коюшубуз керек экен. Биз ойлойбуз, кыйналып аны пайгамбарыбыз көрсөткөн ошо намаздарды окуш керек, ошол Куранды окуш керек, зикрларды чалыш керек депчи. Бирок ал андай эмес. Бул кайра бизди бул амалдар жашоодо Аллах Таала ушундай бир энергия берет, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берет, ушундай күч-кубат берет, ушундай жолдорду, эшиктерди ачып берет. Кайра биз мындай одолжение катары жасабай, бул биздин жашообузда, бул дүйнөбүздө дагы чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып берип аткан жол мына ушул улуу ибадаттар экенин түшүнүшүбүз керек экен. Башкача айтканда, биз ушул амалдарды кылуу менен, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө амал кылуу менен биздин ахиретибиз да турат, ахиретибизге да сооптор кетет. Ошондой эле бул дүйнөбүздү дагы биз тургузган болобуз. Дин менен пайгамбарыбыз көрсөткөндөй, сахабалар жасагандай дин менен тургузган болот экенбиз. Демек, ниет кылалы иншаллах ушул жерде сиздерге мына берилип аткан намаздар 8 рекет, 12 рекет эртең менен окулат деп берилип атса, жок дегенде ошонун баарын аткара албасаңыздар да ушул жерден алган билимдин 2 рекет намаз болсо да окуймун деп ниет кылыңыздар. Сиздерге мына азыр бүгүнкү сабакта шүкүр намазы, тобо намазы, духа намазы деп беребиз. Буларды эмне максатта окуйбуз, аны да түшүндүрүп берем. Бирок ошол эң негизги сиздерге азыр берип атканыбыздын максаты жөн эле угуп коюш эмес экен. Дептер алып, ручка алып, кандай кылышыбыз керек, кандай окушубуз керек, жана ниетибизди өзгөртүү менен отурушубуз керек экен. Аллахым, сенин ыраазылыгың үчүн ушул жерде мына айтылган хадистерге, пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүнө, ушул жерде айтылган баяндагыларга мен амал кыламын. Өмүр бою иншаллах өмүр бою окуганга аракет кыламын деңиздер, ниет кылыңыздар. Аракет кыламын деңиздер. Эгер биз ниетибиз туура коюлса, аракет кыламын Аллахым сенин ыраазылыгың үчүн десе, Аллах Таала бизге жолдорун ачып берет экен, мүмкүнчүлүк берет экен ошол 3 мүнөт убакыт таап күндө 2 рекет намаз окуганга. Эми келиңиздер карап көрөлү, биздин кандай көйгөйлөрүбүздү бул дүйнөбүздө чечип берет, чечилет жана ахиретибизге да кандай сооптор жазылат экенин. Билимди жөн эле билип алыш биздин максат эмес. Мусулман кандай болуш керек? Диндар адам кандай болуш керек? Ошол уккан нерсесине барып амал кылыш керек. Билимди алыш керек, ошону амал кылыш үчүн. Хадис менен окуп берип атайын, ошол хадисте кандай деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, анан ошонун негизинде амалга өтөлү. Абу Бакр радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
мындай деп айтканын уккам дейт. Ким кандайдыр бир күнөө жасап, андан кийин жакшылап даарат алып, 2 рекет намазга туруп, Алладан кечирим сураса, Аллах Таала күнөөсүн кечирет дейт. Машалла, көрдүңүздөрбү? Араңыздарда барбы күнөө кылгандар? Жана араңыздарда барбы күнөө кылып туруп, дароо чуркап барып даарат алып 2 рекет намаз окугандар? Барбы? Ким бар? Кол көтөрүңүздөрчү ошондой. Арабызда көбүнчө андай жок экен, Биз күнөөнү кылабыз, ушак кылабыз, бирөөгө сын тагабыз, бирөөнү осуждать этебиз, бирөө менен урушабыз, комментарийден да урушабыз, соц тармактардан бирөөнү жаман көзүбүз менен карайбыз, жинибиз келет, үйүбүздөгүлөр менен урушуп коюшубуз мүмкүн, башкаларды ушактап да коюшубуз мүмкүн, күйөөбүз менен отуруп, же подружкабыз менен отуруп, же ар кандай биз күнөөлөрдү, каталарды адам жасабай койбогон күнү өтпөйт экен да. Мына аалымдарды карасак, аалымдар алар көп намаз окубай койдум. Аллах Таалам ушундай эмне көбүрөөк зикир чалбай койдум, азыраак чалып калдым деп алар өтө көп намаз окушкан. Алар буттары эмне шишип кеткиче намаз окушкан. Түнү менен Куран окушкан, күндүзү да Куран окушкан. Ушунча ибадатта туруп, бирок алар эмне көп окубай коюп күнөө кылдым, көп амал кылбай коюп күнөө кылдым деп ошентип кечирим сурашкан экен да, карасаңыздар. Бизде барбы? Жок дегенде күнөөнү кылып туруп, анан чуркап барып, Аллахым, мен ушундай ката кетирдим, ушундай күнөө кылдым деп даарат алып 2 рекет намаз окугандар барбы? Жок, албетте. Көпчүлүгүбүздө андай эмес экен, Баардыгыбыз күнөө кылдым, ооба күнөө кылдым деп жүрө берет экенбиз. Бирок күнөө кылдым деп эгер ага кечирим сурабай жүрө бере турган болсокчу, ошол күнөөлөр кийин бизди бешмал намаздан да тосо турган болот экен. Кийин биз Аллахка жакындайын, ушу Рамазанда Аллахка жакындайынчы десең дагы эмне жүрөгүң жакындаттырбайт. Башка жака тарта берет, кино көргөнгө, башка пайдасыз жактарга жүрөгүңдү ачтырбайт күнөө нерсе. Көпчүлүк кыздар, айымдар сурайсыздар да, намазга бекем боло албай атам, каза кылып алып атам, такыр мындай бар го хушу хузу менен намаз окуу. Ошол нерсе менде жок. Канткенде мен намазымды окусам дейт да. Бул эмне? Биринчи эле себеби бул күнөө жүрөккө толуп калгандыктан экен. Жүрөктүн бардыгын жана Пайгамбарыбыз хадисинде келгендей кара точкалар, кара чекиттер каптап кеткен. Кара точкалар алар биздин күндө кылып аткан каталарыбыз, күнөөлөрүбүз. Бирок ошол күнөөлөрдү биз чогулта бердик, бирок тобо кылбадык, Аллах Тааладан кечирим сурабадык. Жүрөгүбүздүн баарын кара каптап кеткенде адам өзү эле Аллах Тааладан алыстап баштайт экен. Диндеги амалдарга жалкоолук кылып баштайт экен, нафсысын башына чыгарат, нафсысы менен чогуу болот, диндеги амалдар кулагына жаман угулуп баштайт, деп баштайт да. Ошентип эмне Аллах Тааладан алыстатат экен биздин ката майда күнөөлөрүбүздөн баштап чоңуна чейин. Эми ошону биз жууп турбасак, тазалап турбасак, коркунучтуусу эмне экен? Бул адам гафилетте калган адамдарга айланып баштайт экен. Эң коркунучтуусу бул гафилетте калган адам. Динден сүйлөп атсаң дагы, Аллахты улуктап атсаң дагы, пайдасын айтып берип атсаң дагы, жүрөгүнө кирбейт. Ага баары бир. Гафилеттеги адам деген бул эмне? Мага все равно, мага баары бир. Отура берет, тоготпойт. Бул эмнеге үчүн адамдар көбү тоготпой, деп отура берет? Себеби жүрөк кара кирге каптап кеткен. Кара күнөөгө каптап кеткен. Биздин эмне күнөөлөрүбүз, каталарыбыз жүрөгүбүздү күндө ошентип каптайт экен. Ошону атайлап барып тазалоонун жолун Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизде хадисте сонун кылып айтып берип атат. Эми биздин максат демек күндө эртең менен атайлап тобо, 2 рекет тобо намазын окуу экен. Ошондо биз эмне күнөөлөрүбүздү Аллах Таалага кайрылып, Аллахым, мен ушундай каталарды кылдым, мен ушундай билбестик менен күнөөлөрдү кылдым, билип кылдым, билбей кылдым, түшүнүп кылдым, түшүнбөй кылдым. Кээде адам бир күнөөнү кылат, ката кылат, бирок өзү деле билбейт ошол күнөө экенинчи. Кээ бирөө билип туруп кылат. Ушактаба десе болбой эле, мун чындыкты айтып атам деп жамандап кое беребиз да. Ошентип бизде өтө көп ачык дагы, чоң дагы, кичинекей дагы күнөөлөрүбүз көп экен, каталарыбыз көп экен. Биз жөн эле жатышыбыз, жөн эле пайдасыз убакытты өткөрүш эле бул өзү күнөө болуп атпайбы, Биз билбейбиз да. Ошол себептен күндө эртең менен турганда биринчи эле биздин амалдарыбыздын бири бул күн чыккандан кийин, багымдатты окуйбуз, күн чыккандан кийин эле мына ушул
2 рекет тобо намазын окуу. Порядогун сиздерге айтып берем кечирээк. 2 рекет тобо намазды окуп Аллах Тааладан кечирим сурайбыз. Я Роббим, Аллахым, ушул күнөөлөрдү. Биринчиден, эгер сиздер буга чейин тобо кыла элек болсоңуздар, бир айда бир жылда бир эле тобо кылып аткан болсоңуздар, анда сиздер эстеңиздер. Буга чейинки жашооңуздарда 5 жыл мурда, 10 жыл мурда, 20 жыл мурда жана башка жылдарда кандай күнөөлөрдү кетирдиңиз, кандай каталарды кетирдиңиз? Ошолорду биз эмне кылышыбыз керек экен? Жакшылап Аллах Тааладан кечирим сурашыбыз керек экен. Тобо кылуунун өзүнүн шарттары да бар экен, жазып алыңыздар. Биринчи, ошол кылып алган чоң күнөөлөрүңүз үчүн же кичинекей күнөө болобу, чындап өкүнүү. Чындап эмне кылыш керек экен? Биз жүрөгүбүз менен бизде өкүнүү болуш керек экен. Аллахым, мен өкүндүм. Ошол биз адам ошол күнөөнү өзүнө карата да кылат, башкаларга карата да кылат, ар кандай болушу мүмкүн. Биз биринчи эле ошол чындап, чын жүрөгүбүз менен кылып алган күнөөбүз үчүн өкүндүм, Аллахым деп ыйлашыбыз керек экен. Аллахым, мен өкүндүм. Мен ошол туура эмес кылып атканымды кээде адам билбей кылып алат да. Ошону эмне кылбай коет белем деп Аллах Тааладан эмне өкүнүшүбүз керек экен. Кээде атайлап кылат ошол күнөөнүчү, билип турса да кылат. Бирок биринчи шарт бул өкүнүү. Экинчи шарт бул Аллах Тааладан ыйлап туруп кечирим суроо. Үчүнчүсү бул кечирим сурагандан кийин кайрадан ошол күнөөнү жасабайм деп Аллах Таалага убада бериш керек экен. Аллах Таалага үчүнчүсүндө мисалы бир чоң күнөөнү кылды же кичинекей күнөөнү кылды, анан кийин эле ыйлап туруп эле кайра эртең кыла бериш эмес. Жок, биз үчүнчү шартында жок, мен ошол күнөөнү кайра экинчи кайталабаймын деп Аллах Таалага сөз беришибиз керек экен. Мына бул тобо кылуунун шарты экен. Көрдүңүздөрбү? Ушул шарт менен эгер чоң күнөөлөрүңүздөр болсо, албетте баарыңыздарда бул нерсе бар, ошентип Аллах Тааладан ыйлап сурайлы. Кичинекей майда каталар болсун, башка болсун, биз күнөө кылууда өзүбүзгө да зулум кылып алат экенбиз, башкаларга карата зулум кылгандай эле. Мисалы башкаларга карата биз зулум келтирип, кыйнап, башкаларды мисалы башкалар менен урушуп, ушактап жана башка зулум кылгандай адам өзүнө да зулум кылат экен да. Эми ошол Аллах Тааладан кечирим сурашыбыз керек экен. Аллахым, мен өзүмө ушундай зулум кылдым депчи. Ошентип да кечирим сураш керек экен. Жана башкаларга да зулум кылган болсоңуздар, ошону да айтып кечирим сураш керек экен. Мына аят ушул хадистин уландысында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул аятты окуптур. Караңыздар, Али Имран сүрөсү 125-аятты окуп атат. Ал такыба адамдар эгер күнөө иш жасап койсо же өз жандарына зулумдук кылышса, дароо Аллахты эстеп күнөөлөрү үчүн кечирим сурашат дейт. Машаллах. Бул аятта келип атат. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде Аллах Таала кайсы адамдарды белгилеп айтып атат? Аллахтан корккон адамдарды. Таква деген сөз бул Аллах Тааладан коркуу дегенди билгизет. Сиздердин жүрөгүңүздөрдө таквалык бар экени эмнеден билинсе болот? Бир күнөө ишти кылып алсаңыздар, жүрөгүңөр, ички дүйнөңөр жөн турбайт. Уйгу туйгу болуп турат да, ушу күнөө жасап алдым, мен туура эмес иш кылып алдым ушу. Деп жүрөгүңүз атышат. Ошол жүрөгүңүздүн атышып жатканы белгиси, демек сизде жүрөгүңүздө Аллахтан коркуу деген нерсе бар, таквалык деген нерсе бар. Демек ошол жүрөгүңүз атышып атса, эмне кылыш керек? Барып Аллах Тааладан кечирим сураш керек экен. Эми ошону кимдер кыла алат экен? Аллахтан корккон гана адам, Аллахка жакындагысы келген гана адам, Аллахка моюн сунган гана адам, Аллах Тааладан үмүт кылып, ушул бейишти эңсеп, Аллахтын ыраазылыгын эңсеп жүргөн адам гана, бул таква адам гана ушул нерсеге барат экен. Таква эмес, жүрөгү жагандай карайып калган адам, ал эмне күнөө кылса деле элдин баары кылып атпайбы, мен эле билем, элдин баары эле ушактап атпайбы, мен эле ушактап аттым беле деп отура берет. Жүрөгүндө эч кандай бир кыжаалатчылык жок отура берет экен. Ошол гапилеттиктен биз ошондон коркушубуз керек. Жүрөгүбүздүн гапилет калуусу эң жаман ушул экен да. Демек эмне экен? Бул жерде таква адамды айтып атат да. Ошол Аллахтан корккон адам эмне кылат дейт? Күнөө жасап алса дейт, зулум жасап алса дейт, же өз жандарына зулум кылып алса дейт, дароо Аллах Тааладан эмне кечирим сураганы барат дейт. Күнөөлөрү үчүн кечирим сураганы барат дейт. Караңыздарчы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга чейин жана хадисте өттүк элек го. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой
кечирим сурап түнү менен анан шүкүр айтып намаз окуган да. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын күнөөң кечирилген деп Аллах Таала өзү белгилеп берген. Пайгамбарыбыздын алдыдагы дагы күнөөлөрү кечирилген, арттагы да күнөөлөрү кечирилген. Пайгамбарыбыздын күнөөсү эгер болсо дейт да, ал жерде дачы пайгамбарыбыздын күнөөсү жок. Абдан эмне эң коркуучураак бул биздин пайгамбарыбыз болгон. Бирок ошондой сүйүнчү болсо дагы Аллах тарабынан сүйүнчүлүк болуп атпайбы? Алдыдагы күнөөлөрүң кечирилген. Ошондой болсо да бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен такуарак болбоймунбу деп атат, Аллах Тааладан моюн сунуучу, Аллахтан коркуучураак, ошончо неаматты берип аткандан кийин деп атат, машаллах. Көрдүңүздөрбү? Бул аятта дароо Аллахты эстеп күнөөлөрү үчүн кечирим сурашат дейт. Алладан башка ким күнөөлөрдү кечире алат дейт. Билип туруп кылган күнөөлөрүн улантпай турган адамдар дейт. Машаллах, көрдүңүздөрбү? Бул жерде суроо кылып атат да, Аллах Таала өзү сурап атат. Аллах Тааладан башка, менден башка ким күнөөлөрдү кечире алат? Ооба, Аллах Таалам айкөл зат. Биз Аллах Тааладан жалбарып, ыйлап кечирим сурай турган болсок, Аллах Таала кечирүүчү зат. Бул негизи өзүнчө бир тема го, бул кечирим боюнчачы, ошондо өтөбүз, көп хадис окубай коелу. Себеби кечирим боюнча бул өзүнчө чоң тема. Аллах Таала кечирим сураган пендесин сүйөт, жакшы көрөт. Кечирим сураган пендесин сүйөт жана жакшы көрөт. Ал боюнча өтө көп хадистер бар, аны башка темада өтөбүз иншаллах. Кийинки хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: ким күнөө кылып койгондон кийин жакшылап даарат алып, ачык талаага чыгып, 2 рекет намаз окуп, Аллахтан күнөөсүн кечир деп сураса, Аллах күнөөсүн кечирет дейт, машаллах. Мына ушундай, ушу 2 хадис менен чектелели тобо намазында. Тобо намазын биз улам сайын биз күнөө кылабыз, улам саат сайын күнөөлөрдү, каталарды кетиребиз, ар кандай. Бирок ошону биз өзүбүз да сезбей калышыбыз мүмкүн, өзүбүз да билбей калышыбыз мүмкүн. Ошол себептен эртең менен багымдат намаздан күн чыккандан эле биринчи эмнени окушубуз керек экен? Ишрок намазын окуйбуз 2 рекет, экинчи тобо намазын окуйбуз. Жазып алыңыздар. Экинчи намаз бул тобо намазы. 2 рекет тобо намазы окуп туруп, Аллах Таалам, Аллахым сага жыгылып 2 рекет намаз окуп, Аллахым, мени кечир, мен ушундай катанын баарын кылдым деп, Аллах Таалада жан дүйнөбүздө ошол уйгу туйгу болуп жаткан нерселердин бардыгын айтып, ушундай нерселерди билип билбей кылып алдым, Аллахым, өзүмө зулумдук кылып алдым. Кээде адам билбейт да, өзүнүн жашоосунда ушундай бир чечимдерди чыгарат, ал мындай күнөө деп ойлобойт. Бирок адам өзүнө карата зулумдук кылып атканын да түшүнбөйт да. Аны убакыт өтөт, 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, ошондо түшүнөт да, зулумдук кылыптырмын өзүмө депчи. Ошондой дагы учурлар болот да. Адам өзүнө билбестиктен зулумдарды да кылат жашоосуна, кыйынчылыктарды өзүнө өзү жеткирген болот, өзүнүн турмушун өзү бузгандар да болот да. Ар кандай ушундай мына жагдайлар болот. Ошол себептен биз билбейбиз, Аллах Тааладан туура жолуңа сал деп улам дуа кылып турушубуз керек. Кыскасы сиздерге тапшырма, тобо намазын 2 рекет күндө окуп, Аллах Тааладан кечирим суроо. Бул нерсени өзүңүздөргө башында биринчи жолу кылып атсаңар, жазып алсаңыздар да болот, жазып да алыңыздар. Кийинкиге түшүндүк, Тобо намазын мындай кылып туруп, мен үнүм угулбай атабы, Менин үнүм угулбай атабы, Неге менин үнүм угулбай атат экен? Эми менин үнүм угулдубу? Угулуп жатат дейт. Жакшы, угулуп жатса анда уланталы. Эмнеге угулбай калды экен? Сет жакшы иштебей кетти го дейм анда. Эми тобо намазды ниет кылдым Аллах ыраазычылыгы үчүн 2 рекет тобо намазын окуганга деп ниет кылып эле кадимки эле 2 рекет жана баамдат намазын 2 рекет сүннөтү, 2 рекет парзын окуйсуздар го, ошол сыяктуу эле окуйсуздар, Фатиханы окуйсуздар, анан каалаган дагы бир зам сүрө кошсоңуздар болот.
Келиңиздер, кийинки намаз бул шүкүр намазы жөнүндө сөз кылалы иншаллах. Бисмилля. Шүкүр намазы анан духа намазы жөнүндө сөз кылабыз. Себеби тобо намазынан кийин эле биз Аллах Таалага шүкүрчүлүк келтиришибиз керек болот. Шүкүр айтышыбыз керек болот. Аллах Таала шүкүр намазындагы ниет кылдым, ey Аллахым, сенин ыраазылыгың үчүн 2 рекет шүкүр намазын окууга дейсиздер. Эми шүкүр намазын кандай кыласыздар? Шүкүр намазы бул Аллах Таалага өзүнүн аты айтып тургандай эле ыраазычылык билдирүү Аллах Таалага. Эмне кылышыбыз керек экен? Ыраазычылык билдирүү. Биринчи Аллах Тааладан эмне кылдык? Кечирим сурадык. Дайыма биринчи Аллах Тааладан кечирим суроо болуш керек. Экинчи анан шүкүр келтирүү болуш керек. Анан үчүнчү гана кажеттерибизди суроо болуш керек, муктаждыктарыбызды суроо үчүнчүсүндө. Биринчиси тобо кылдык. Экинчисинде эми Аллах Таалага шүкүр келтиришибиз керек. Духа намазы жана шүкүр намазы экөөнү бир алып бериңиздер азыр мен сүйлөп атканда. Себеби духа намазынын пайдасында да көбүнчө ушул шүкүрчүлүк боюнча айтылат да. Аллах Таалага ыраазычылык билдирүү бул боюнча пайгамбарыбыз ачык айкын кантип шүкүрчүлүк эмне үчүн, эмне нерселерге шүкүрчүлүк келтиришибиз керек хадисте айтып өтөт. Ал да окуп өтөм иншаллах. Эми шүкүр намазын окуганда биз Аллах Таала бизге өтө чоң неаматтарды берди жашообузда. Эң биринчи эле ушул доордо жаратканы. Аллах Таала бизди мусулман кылып жаратканы, ушундай алтындай болгон жерди бергенине шүкүрчүлүк келтирүү. Атайын 2 рекет шүкүр дедик баштадыкпы? Ушудан баштайбыз, өзүбүздөн баштайбыз. Аллах Таала бизге эмнени берди? Көпчүлүк адамдар жашоосунан нааразы да. Эмнеге нааразы? Себеби көзүнө көрүнбөй эле Аллах Таала берген нерселер. Анын көзүнө көрүнүп жатат, албай калган нерселери, берилбей калган нерселери көрүнүп жатат да. Ошол себептен биз өзүбүздүн көзүбүзгө дагы көрсөтүп, ошол нерселерди жазып да алсак жакшы болот. Сиздерге тапшырма, дептер ачып туруп, мен Аллах Таалага эмнеге шүкүр келтиришим керек? Мага Аллах Таала жашоомдо эмне нерсени берди? Баарын жазып чыгыңыздар. Анан Аллах Таалага шүкүр айтып, азыр жөнөкөйүн айта турган болсок, Аллах Таала бизди мусулман кылып жараттыбы? Ушундай чоң неаматты сиздер сурадыңыздар беле Аллах Тааладан? Жок, сураган жокпуз. Биз сурабасак дагы бизди Аллах Таала мусулмандын үй бүлөсүндө жаратып, мусулман кылып динди берип койду. Кандай бул чоң неамат? Аллах Таала кадыр эле мисалы бир христиандын үйүндө эле жаратып койгонго. Жок, бизди Аллах Таала башынан эле көрсө сүйгөн экен. Башынан эле бизди тандап алган экен. Сүйүктүү пенделердин арасына башынан эле кошкон экен. Караңыздарчы, мына жерде отурган айымдар кандай биз бактылуубуз. Аллах Тааланын динин таанып, башынан эле мусулман болуп жаралып келип калдык. Ушул нерсеге, ey Аллахым, бизди ушул жолуңа тандап алганыңа, ушул мусулман кылып дин жолуңа салганыңа шүгүр айтам деп Аллах Таалага эмне кылышыбыз керек экен? Биринчи эле ушул бизди ушундай кылып жаратып койгонуна шүгүр айтышыбыз керек экен. Андан кийин эле бизге берген ата-энени берди, ушундай ата-энени берди. Кандай сонун тарбия берди, кандай ушундай бизди балам деп эчтеке тийгизбей бизге ушундай сонун тарбия берди. Кыргыздын тарбиясы, диндин тарбиясы бул окшош. Ушундай сонун тарбия берди ата-энебиз, ушундай сонун ата бергенине, ушундай сонун эне бергенине, ушундай сонун бир туугандарды бергенине биз Аллах Таалага ар бирөөсүнө шүкүр келтирип чыгышыбыз керек экен. Эй Аллахым, рахмат сага ушундай неаматтарды бердиң деп. Аллах Таала бизге азыр мына эң чоң неамат азыркы учурда дин илимин берип жатат. Куран илимин берип жатат. Кол көтөрүңүздөрчү, бизде Куран үйрөнүп жаткан кыздар, айымдар барбы? Куран үйрөнүп жаткандар, намаз үйрөнүп жаткандар. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Аллах Таала сиздерди терип келип, ошончо 8 миллион инсанияттын арасынан терип келип, сиздерге намаз үйрөтүп, Куранды үйрөтүп атат. Куран бул эң чоң неамат. Аллах Тааланын сөзү, бул бизге берилген байлык. Биз Аллах Таалага күндө эртең менен ушу Куран илимин берген үчүн эле шүгүр айтышыбыз керек экен да. Бул биз себеби Куран бул даража. Куранды окуган сайын биздин даражаларыбыз көтөрүлө берет. Күндө Куран окуган сайын эле даражалар көтөрүлө берет. Ошон үчүн айтылат го хадисте жанагындай бир адам бар дуа сурай берет дейт да. Бир адам бар дуа сураганга убактысы жок, себеби ал кечке Куран окуйт дейт. Бирок Аллах Таала ошол Куран окуганга ушундай чоң даражаларды берет дейт. Жана дуа кылып сурап аткан адамдан дагы ошол сурап аткандан да андан да башка чоң улуу даражаларды Куран окуган адамга берет. Куран бул
Бул азыр Куран айы, азыркы ай Куран айы. Деги эле биздин жашообузда Аллах Таала бизге Куран үйрөтүп, Куран илимин берип аткан бул эң чоң неемат. Бул анда сиздерден өткөн, бизден өткөн бактылуу адам зат жок бул жашоодо, эгер биз өзүбүз Куранды окуй ала турган болсок. Ошол себептен күндө биз сүйүнүп Аллах Таалага шүгүр айтышыбыз керек экен, Куран китепти колубузга кучактап, ушул Куранды бизге берген үчүн. Ошентип ар бир нерсени айтып чыгыңыздар. Аллахым шүкүр, үй бүлөдөгү, Аллахым мага ушундай уул балдарды бердиң, кыз балдарды бердиң, Аллахым шүкүр деп ар бир ушул балдарыңызга ушундай сонун күйөөнү бердиң. Канча деген адамдарда ошол неемат жок да, мисалы балалуу болбой жүргөндөр бар, кыйналып жүргөндөр бар, күйөөсү жок жүргөндөр бар. Сиздин күйөөңүз камкор кылып атат сизге, мисалы камкорлук кылып атат, багып атат. Сиз эчтеке андай мисалы күйөөнүн милдетин алган жоксуз. Сизге Аллах Таала бардык жагынан ошону берип атат. Ошол нерсени адам сезгенде, Аллах Таалага шүгүр айтып баштаганда, ал эртеси күнү күйөөсүнө да налыбай калат. Балдарын да урушпай калат. Себеби ал эмне? Түшүнөт. Мага берилип аткан балдар бул Аллах Таала мага белек кылып берди. Канча адамдарда ошол бала жок. Эмнеге мен урушамын, мисалы, баланы? Мен эмнеге аны урушамын, мисалы? Бар, кээ бирки ата-энелер түшүнбөй эле, өзүнүн ошо депрессия состояниясы менен балдарын уруша берет. Ошол себептен биз канчалык Аллах Таалага шүкүр келтирсек, биз түшүнөт экенбиз да башка адамды дагы. Бала бизге белек ал. Сен барып өзүң сатып алган жоксуң. Сен барып өзүң заказ кылып тандап алган жоксуң. Мага 5 бала бер, 3 бала бер деп. Жок, Аллах Таала сенин ырыскыңа жазган үчүн ошол балдар берилди. Эми Аллах Таалага шүкүр келтирбейбизби ошон үчүн, бергени үчүн? Болбосо канча деген адамдар сыздап жүрөт, мисалы, боло албай да. Күйөөңүз барбы, шүкүр келтирбейсизби, мисалы? Ошентип ар бир жашообузда, мисалы, кээ бирки адамдар бар, жумушу жок, кыйналып жүрөт. Аз акча таап кыйналып жүрөт. Сизде жумушу жокко караганда жумушуңуз бар. Аз акча тапсаңыз да сиздин жумушуңуз бар. Ошого шүкүр келтирбейлиби? Араңыздарда өзүнүн сүйүктүү аткарган, өзү жакшы көрүп кылып аткан, жумуш кылып аткан айымдар бар. Андан бетер шүкүр келтирбейбизби? Аллах Таала бизге өзүбүзгө жаккандай, кыйналбаган жакшы жумуш берген үчүн. Аллах Таала канча каражат берди, мисалы, ырыскы кылып жашооңузда жетиштүү кылып каражат берип атат, айлык берип атат. Бунун бардыгы Аллахтын казынасынан келип аткан нерселер. Ошолорго биз күндө ыйлап 2 рекет шүкүр намазын окуп, Аллахым сага ыраазымын, шүкүр айтамын, мага ушундай сонун ырыскы берип атасың, бардык жагынан ырыскы эшиктериңди ачып атасың, мага ушуну бердиң, мынаны бердиң деп Аллах Таалага биз ар бирөөсүнө шүкүр айтышыбыз керек экен. Жана да башка көп нерсе бар. Биз шүкүр айта тургандай, жеп аткан тамак аштарыбыз, мисалы, азыр мына көргүлөчү, башка мамлекетке чыгып канда баары билинет да. Мисалы, азыр Кыргызстанда кымбатчылык дейбиз да, башка мамлекет менен салыштырмалуу бизде кымбатчылык эмес, арзанчылык болуп калат да. Бизде эттин баасы, уйдун этинин баасы 700 сом, 800 сом килограмм. Дүйнө жүзүндө бир жерден, эч жерден таппайсыздар андай бааданчы. Бизде эң арзан 700 сом килограммы, 800 сом деген баа бул Кыргызстанда эле. Чет жакка чыгалычы, ал жакта ошол эле килограмм уйдун эти 2000 сомдон, 3000 сомдон, 4000 сомдон. Ошон үчүн алар көп эт жешпейт. Эмне үчүн кыргыздар эт жейт, биз толтура эт жейбиз деп мактанабыз? Себеби бизде эт арзан, 700 сом, 800 сомдон. Деги эле бизде бардык нерсе арзан. Дүйнөнүн башка жерине барып көрөлүчү, ал жакта биз жеген тамак аш жок, болсо дагы даамы жок, ал бар болсо дагы кымбат, асмандын башы. Бизге Аллах Таала бардык жагынан берип койгон. Биз эгер шүгүр кылганды билсек, ошолорду да көрө билет экенбиз да. Ошолорду башка жакка чыксаң, мисалы, бизге окшоп этти чачып жеп аткан эч жерден көрө албайбыз. Эч жерде жок андай. Себеби ал жакта кымбат, асмандын башы. Ошол Аллах Таала берип жаткан неематты биз шүгүр кылсак, Аллах Таала бизге дагы бере берет экен. Дагы бере берет. Дагы көбөйтүп бере берет. Эгер биз наалый берсек, ошол да наалып, баркын билбесек, Аллах Таала алмаштырып коет экен. Куранды үйрөттүбү сиздерге баркын билбей чанып, намазды үйрөттүбү сиздерге баркын билбей жалкоолонуп чана берсеңер, Аллах Таала башкага берип коет аны. Башка жүрөк алмаштырып коет, башка адамга берип коет сизге берилген неематты. Көрдүңүздөрбү? Ошондон коркушубуз керек, себеби ушул сөз бар да.
эгер алып жаткан айлык же иштеп жаткан жумуштарыбыз жакпай атса алмаштыргыла. Бирок ошол жакшынакай айлык алып атсаңар, жакшынакай жумуш болуп атса, ошонун да баркын билбесе, Аллах Таала алмаштырып коет аны да башкага. Караңыздарчы, башка татыктуу адамга берип коет. Аллахка шүгүр айткан адамга берип коет экен. Ошол себептен эмне кылышыбыз керек экен? Ушуну да түшүнүшүбүз керек. Мага берип аткан, колума берип аткан неmatка Аллах Таалага батыраак шүгүр келтирип калайын. Аллах Таала менден алып кетип калбасын, же болбосо эмне алып кетип калбасын. Гапилетте калып кетпейин деп чуркап барып биз күндө Аллах Таалага ыраазычылык билдиришибиз керек экен. Мага ушундай сонун жашоону берди. Аллах Таалам ушундай сонун неаматтарды берди деп шүкүр намазы эмнеге окулат экенин түшүнүп атасыздарбы? Азыр бул жерде хадис менен да окуп берем. Шүкүр намазы жашообуздагы ар бир берип жаткан мүмкүнчүлүк. Үй бердиби? Аллахым, мага ушундай сонун үй бергениңе шүкүр, я Раббим Аллахым. Канча деген адамдар квартирада жашап жүрөт, канча деген адамдарда условия жашап жүрөт. Условияңыздар барбы? Шүкүр айтыңыздар. Кийип аткан кийимиңиздер барбы? Шүкүр айтыңыздар. Продуктуңуздар барбы? Шүкүр айтыңыздар. Себеби анысы да жок жашап аткандар адамдар көп. А биз канчалык Аллах Таалага ыраазычылык, шүкүрчүлүгүбүздү билдирген сайын, бул эмне ошондой болуш керек эле эмес да. Же менин кыйындыгыман, мен укмуш бизнесмен, мен укмуш иштеймин, ошон үчүн мага толтура ырыскы келип атат деген нерсе жок, андай эмес. Бардыгы бул Аллах Таала берип атат. Аллах Таала берип атат. Биздин ичибиздеги пейилибизге жараша. Ошол себептен бул 2 рекет намаз ошол шүкүрчүлүк намазы экен. Азыр духа намазынын пайдаларында ушул шүкүрчүлүк боюнча жакшы түшүнөсүздөр. Келиңиздер, хадистерди окуп уланталы. 2 рекет шүкүр намазын түшүнүп алдыңыздарбы? Кол көтөрүп коюңуздар. Абу Умама радыйаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах Таала кайсы бир пендесине 2 рекет намаз окуусуна мүмкүнчүлүк берсе, анда андан өткөн жакшы нерсе жок дейт. Караңыздарчы, Аллах Таала ушул 2 рекет намазды дагы сүйгөн пендесине берет экен да. Эми ушул мүмкүнчүлүктү берсе, андан өткөн жакшы нерсе жок дейт. Чындыгында пенде дайыма намаз менен алек болсо дейт, намаз окуп жатканда жакшылык анын башына себилип турат дейт. Машаллах. Караңыздарчы мына хадисти. Чындыгында пенде дайыма намаз менен алек болсо, намаз окуп жатканда жакшылык анын башына себилип турат дейт. Машалла, көрдүңүздөрбү? Бул жана кечээ күнү өттүк элек го сабакта, биринчи сабакта. Муктаждык пайда болдубу? Муктаждык эмне менен чечилет? Намаз менен чечилет. Болду, намазга чуркашыбыз керек. Муктаждык плюс намаз эмне болот? Анан Аллах Тааланын жардамы келет. Аллах Тааланын рызкысы түшөт. Эгерде ошол материалдуу муктаждык болсо, Аллах Тааладан рызкысы түшөт. Аллах Таала жолдорду ачып берет. Бул формула экен. Ушул формуланы өзүңүздөргө жазып калыңыздар. Ички дүйнөнүн муктаждыгы болобу, кечирээк убактыбыз жетсе бул боюнча да айтып берем. Ички дүйнөнүн муктаждыгы болобу? Материалдык муктаждык болобу? Кандай муктаждык болбосун, намаз менен гана чечилет экен. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз менен гана чечкен экен. Бул боюнча хадис бар. Уланталы. Анын башына жакшылык себилип турат деди. Пенделер Аллах Таалага андан түздөн түз түшкөн Курандан артык башка нерсе менен жакындай алышпайт дейт. Машаллах. Равахул Тирмизи сахих хадис экен. Карасаңыздар, Аллах Таалага түздөн түз биз ушул намаз, Куран аркылуу эле Аллах Таалага байланыш алат экенбиз. Башкача айтканда, бул биз Роббубуз менен байланыш болуп атат, Бул намаздан өткөн, Курандан өткөнчөлүк башка эч кандай ортодо байланыш жок. Бул эң Аллах Таала менен бизге бекем байланышты түзүп берген бул намаз, Куран экен. Машаллах. Көрдүңүздөрбү? Иншаллах амал кылабыз деп коюңуздар. Духа намазы. Духа намазы, анан шүкүр намазы, бул экөөнү азыр түшүнөсүздөр. Бул экөөнүн функциясы азыр бир. Абу Зар радыйаллаху анхудан риваят. Духа намазын
пайдасын айтканга чейин муну айтып өтөйүн. Духа намазында 2 рекет намаз, 2 рекет деп окуйсуздар. Ниет кылдым Аллах ыраазычылыгы үчүн 2 рекет духа намазын окуганга дейсиздер. Духа намазы саат 9, 10, 11 убакыттарда окулат. Саат 8:30 баштап, кыргызча шашке убактысы деп коет. Шашке убактысы деген жана күн көтөрүлөт го саат 8, 9, 10, 11-де. Ошол күн көтөрүлүп аткан убакытты арабтарда ошол убакытты эмне деп коет экен? Духа деп коет экен. Башкача айтканда, духа бул намаздын аты эмес, духа бул ошол күндүн көтөрүлүп аткан учуру, духа убактысы. Ошол убакыттан анан аты коюлуп атат да, түшүндүкпү? Негизи пайгамбарыбыздын убагында ар бир намаздын атын атаган эмес. Азыр биз эле ар бир намазды шүкүр намазына ниет кылам, тобо намазына ниет кылам деп ар бирөөсүнө ниет кылып атпайбызбы? Пайгамбарыбыздын убагында антип ар бирөөсүнө ниет кылган эмес. 2 рекет намаз деп ниет кылып, анан ошол өздөрүнүн ниетинде кайсы кечирим сурагысы келип атса кечирген, Аллахтан жардам сурагысы келип атса жардам сураган, Эми ушу духа деген намаз эмне экен? Бул биздеги шашке убактысы, күн көтөрүлүп аткан учур. Эми ошол намаз жөнүндө сөз болуп атат. Хадиске кирели. Абу Зар радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Таңгамал күн сайын адам баласы денесинин ар бир мүчөсү, мууну үчүн садака бериш керек" дейт. Көрдүңүздөрбү? Мына ар бир мүчө, ар бир муунубуз үчүн Аллах Таала биздин ошол муундарыбызды иштетип койгону үчүн, бизди бастыртып, чуркаттырып, көрдүртүп, уктуртуп, ар бир муунубузду иштеттирип койгону үчүн биз ошон үчүн гана Аллах Таалага күндө садака беришибиз керек экен. Машаллах. Садака бериш керек. Эми акча менен эсептеп көрүңүздөрчү. Бизде 360 мүчө бар. 360 мүчөгө 100 сомдон берсе эле канча болуп кетип атат? 3000 сомдон ашып атпайбы? Күндө ошондой акча бергенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетеби? Албетте жетпейт, албетте жетпейт. Анан ошол жолдорун айтылып атат да. Азыр анча акча бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жетпейт. Анан ошонун Аллах Таалага садака бергендин жолун азыр көрсөтүп берет бул жерде пайгамбарыбыз. Ар бир мүчөсү үчүн садака бериш керек дейт. Субханаллах деген садака, альхамдулилля, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар деген бул садака дейт. Көрдүңүздөрбү? Зикрлар бул садака деп атат. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан тыюу бул садака дейт. Жакшылыкка чакыруу адамдарды, динге чакыруу, ыйманга чакыруу, туура жолго чакыруу бул садака. Жамандыктан тыйып коюу бул да садака. Алардын баарына садака ретинде духа намазынын 2 рекети жетиштүү дейт. Көрдүңүздөрбү? Эми караңыздар. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз мисалы боло бербеши мүмкүн, акчалай бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болбошу мүмкүн, же болбосо башкаларды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, жана башка кылганга убактыбыз же мүмкүнчүлүгүбүз болбой калышы мүмкүн. Бирок 2 рекет ашып кетсе 2 мүнөт, 3 мүнөт убактыңыздар кетет, духа намазын окуп коюу 2 рекет. Ошол эмне? Ар бир муунубузга, ар бир мүчөбүзгө садака кылган соогун алат экенбиз. Башкача айтканда, Аллахым, шүкүр, мага ушул ар бир мүчөмдү толук кылып, ар бир муунумду иштеттирип койгонуң үчүн Аллахым, шүкүр деп шүкүр келтирүү болуш керек экен. Көрдүңүздөрбү? Бул эмне экен? 2 рекет духа намазы экен. Бул Сахихул Муслим 100/100 деген хадис. 100/100 ушундай деген сөз. Кийинки Бурайда радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адам баласынын 360 мууну бар дейт. Алардын ар бирине садака берүүгө ал милдеттүү деди. Машалла, көрдүңүздөр? Аллах Таалага бул жерде пайгамбарыбыздын сөзүнөн эмнени түшүнүп атабыз? Биз милдеттүү түрдө Аллах Таалага күндө ыраазычылык билдиришибиз керек экен. Карасаңыздар, милдеттүү түрдө Аллах Таалага шүкүр кылышыбыз керек экен 360 мүчөгө. Милдеттүү түрдө деп атат. Карасаңыздар, адам баласынын 360 мууну бар дейт. Алардын ар бирине садака берүүгө ал милдеттүү деди. Сахабалар сурашты: Аллахтын элчиси, анчалык садаканы ким бере алат дейт. Карасаңыздар, анча көп садаканы кантип беребиз деген суроо болуп атат да, ким бере алат деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечиттин ичиндеги
мечиттин ичиндеги түкүрүктү көмүп коюу, жолдо жаткан зыяндуу нерселерди алып коюу садака болуп саналат. Эгер андайга мүмкүнчүлүк таппаса, духа убагында 2 рекет намаз окуса, көрдүңүздөр, духа убагында 2 рекет намаз. Мейли ал духа намаз деп айтасызбы, духа убагын айтып атат. Бул саат 8, 9, 10, 11. Ошол учурда 2 рекет намаз окуңуздар. Шүкүр намаз окуйсузбу, тобо намаз окуйсузбу, хаджет намаз окуйсузбу, кандай намаз 2 рекет окуңуздар. Ошол 360 мүчөгө садака болот экен, көрдүңүздөр. Жол жобосун көрсөтүп берип атат. Мындай деп атат пайгамбарыбыз. Жанагы адамга зыян жетүүчү жолдо бир нерселер жатса, ошолорду алып койсок дагы, ошол биздин ден соолугубузду Аллах Таала чың ден соолук берген үчүн, 360 муунубуз ордунда турганы үчүн, ушул денебиздин баары ордунда турганы үчүн бул садака болуп берет экен да. Эмне садака болуп берет экен? Биз ошол башкаларга жакшылык жасообуз, зыяндуу нерселерди алып коюубуз, жада калса жанагындай жолдо түкүрүктөр бар го, ошолорду да көмүп коюу да айтылып атат, көрдүңүздөрбү? Илгери азыр мисалы мечиттерде сонун жасалгаланган, тышына да ичине да килемдер салынган, баары таптаза сонун болуп атпайбы? Илгери пайгамбарыбыздын убагында андай килемдер салынбаган эле. Сахабалар, пайгамбарыбыз ал учурда ошол жана кум, Аравияны эме элестетиңиздер, кум таштак жерди. Ошонун үстүндө, кумдун үстүндө эле намаз окушкан. Андан чаң болбойт, биздин сары топурактай болуп чаң болбойт. Бирок ошонун үстүндө намаз окушкан, кум топурактын үстүндө. Анан ошол жакта кандайдыр бир түкүрүк болуп койсо, ошону жаап, жашырып коюу, түкүрүктү көмүп коюу, ошол дагы эмне, садака деп атат да. Көрдүңүздөр, демек биз башкаларга жакшылык нерсени кылган сайын биз өзүбүздүн ден соолугубузга Аллах Таалага ыраазычылык билдирип аткан болот экенбиз. Көрдүңүздөрбү, машалла. Ал эми ошол нерселерди жасай албасак, эртең менен 2 рекет шүкүр намаз окуп коюубуз, 2 рекет шүкүр намаз окуп коюубуз, мына ошол 360 мүчөбүзгө садака болуп берет экен. Кийинки хадис. Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ким шашке намазынын 2 рекетине бекем болсо дейт. Шашке деген жа күн көтөрүлүп аткан учур. Анын күнөөсү деңиздин көбүгүндөй көп болсо да кечирилет дейт. Машалла, көрдүңүздөр, бул саат жанагы биз айтып аткандай ошол 11ге чейинки убакыт. Мына ошол убакыт аралыгында эртең менен күн чыккандан баштап окуйсуздар. Күн чыккандан ашып кетсе сиздерге бир 2 мүнөт, 5 мүнөт эле убакыт кетет. Бирок мына ушундай чоң соопторду алат экенбиз, машалла. Кийинки хадис. Абу Дарда радыйаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ким духа намазынын 2 рекетин окуса, динге кайдыгер карагандардын катарына жазылбайт дейт. Жана гапилетте калган адамдардын катарына жазылбайт дейт. Жана баары бир болуп жүргөндөр бар го, ошондой адамдардын арасына жазылбайт дейт, Аллах өзү сактасын. Ал эми ким 4 рекет окуса дейт, ибадатчылдардын катарына жазылат дейт, машаллах. Көрсөтөр, духа намазын окуйбуз, же жанагы тобо намазын окуйбузбу, же шүкүр намазын окуйбузбу, бул жерде өзүңүздөр бөлүп алсаңыздар болот. 4 рекет намаз окусак, демек биз жанагы таква моюн сунган адамдардын катарына жазылып калат экенбиз, машаллах. Ким 6 рекет намаз окуса, анын ошол күнкү ишине Аллах Таала жардам берет дейт. Караңыздарчы, ошол күндүн ичинде кандай жумуштарды, иштерди бүтүрөйүн деп атса, Аллах Таала өзү жардам берет экен. Ким 8 рекет намаз окуса, баш ийгендердин катарына жазылат дейт, машаллах. Моюн сунган баш ийгендердин катарына жазылат дейт. А ким 12 рекет намаз окуса дейт, Аллах Таала бейишке ага атап бир сарай салат дейт, машалла. Көрдүңүздөр, эгер биз жана намаздардын баарын общий чогултуп келип туруп 12 рекет намаз окуй турган болсок, Аллах Таала бизге бейиште биздин атыбызга атап бир дворец курат экен, машалла. Мына сиздердин атыңыздардан Чолпондун двореци, Алиманын двореци, Бусайранын двореци, Жыпаргүлдүн двореци, Үмүттүн двореци деп эмне
сиздердин атыңыздарга атап бейиште бир үй куруп коет экен. Канча рекет намазга? 2 рекет. Ошол 2 рекет, 12 рекет намазга. Ошол 12 рекет намазды бөлүп алсаңыздар болот. Эртең менен мисалы ишрок намазын 2 рекет же 4 рекет окуңуздар. Тобо намазынан 2 рекет же 4 рекет окуңуздар. Ошондо канча болуп калды? Эгер ишрок намазын, тобо намазын 2 рекеттен окусаңыздар 4 рекет болду. Анан хажет намазын 2 рекет окусаңыздар 6 рекет болду. Андан кийин шүкүр намазын окуңуздар. Канча болду? 8 рекет болуп калды, э? Андан кийин духа намазын окуңуздар 4 рекет. Ошентип кыскасы 12 рекетти толтуруп койсоңуздар болот. Түшүндүкпү? Кааласаңыздар 2 рекеттен, кааласаңыздар 4 рекеттен окуп, общий бардыгын чыга келгенде 12 рекет кылып толтуруп окуй турган болсок, мына ушундай чоң соопко да ээ болот экенбиз. Көрдүңүздөрбү? Духа намазы көбүнчө бул Аллах Таалага ыраазычылык билдирүү намаз экенин түшүнүп атабызбы? Аллах Таалага ыраазычылык билдирүү, Аллах Тааланы улуктоо, Аллах Таалага шүкүрчүлүк келтирүү намаз экен, э? Бул шүкүр намазы, духа намазы эмне экен? Бул Аллахка толо жүрөк шүкүр айтуу. Духа намазда ачык айкын айтылып атат, бул бизге берилген ден соолук, муундарыбыз, мүчөлөрүбүзгө шүкүр келтирүү, садака бергиле деп атат. Анын садакасы мына 2 рекет намаз деп пайгамбарыбыз көрсөтүп берип атат. Бизге дене мүчөбүздөн андан тышкары канча деген Аллах Таала неаматтарды жашообузда берип атпайбы? Ошол үчүн биз шүкүр келтирип айтпайлыбы? Ошону эми дептерге жазып алып, баардыгын жазып алыңыздар. Анан жазып алсаңыздар, ар дайым ошону айтып шүкүр намазыңыздарда, духа намазыңыздарда айта бересиздер, э? Анан көбүнчө ушул Аллах Тааланы улуктоону дагы ушул духа намазына койсоңуздар болот. Аллах Тааланы улуктоону пайгамбарыбыз жана пайгамбарыбыздын сахабалары алар чырайлуу Аллах Тааланы улукташкан да. Бир хадис окуп берем. Биз дагы анан эмне атайын жазып алып, пайгамбарыбыздын ошол улуктоо сөздөрүнөн алып, сахабалардын же болбосо аалымдарыбызда көп улуктоо сөздөрү бар. Ошолордон алып алып, биз дагы улуктоо сөздөрүн айтсак болот экен, иншаллах. Машалла, мынакей караңыздар. Аннас радиаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир бедуиндин жанынан өтүп баратканда тиги намазынын ичинде мындай дуа кылып жаткан эле дейт. Пайгамбарыбыз бир бедуиндин жанынан өтүп бараткан экен. Ал намазынан кийин эмне деп дуа кылаптыр? Мындай деп дуа кылаптыр. Мындай деп дуа кылаптыр. Котормосун окуп берейин. О Аллахым, көз көрө албаган зат, ой ойлоп жетпеген зат, мактоочу мактап бүтө албаган зат, эч нерсе таасир бере албаган зат, кырсык баледен коркпогон зат, тоолордун салмагын билген зат, деңиздердин тереңдигин билген зат, жамгырдагы тамчылардын санын билген зат, дарактардагы жалбырактардын эсебин билген зат, караңгыдагы көрүнбөгөн нерселердин санын билген зат, жарыкта көрүнгөн нерселердин санын билген зат. Андан үстүңкү асман астыңкы асманга жашына албайт. Аллах Тааладан астыңкы жер үстүңкү жерге жашына албайт. Аллах Тааладан деңиз өз тереңинде катылып жаткан нерселерди жашыра албайт. Андан Аллах Тааладан тоо, асказоо, өзүнүн астындагы нерселерди жашыра албайт. Аллах, менин өмүрүмдүн аягын жакшы кыла көр. Амалдарымдын аягыны жакшы кыла көр. Күндөрүмдүн эң жакшысы сага жолуккан күн болсун дейт. Машалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тиги намазын окуп бүткөндө, бедуин киши намазын окуп бүткөндө өзүнө ээрчитип келүүсүн бир кишиге дайындады. Бедуин намазын окуп болуп дейт. Окуп болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына келди.
алтын кеңден алынып келинген алтындардан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага алтын берди дейт. Башкача айтканда, жана бедуинди чакыртып туруп, бедуинге пайгамбарыбыздын алдында жана неме согуштан келген же кеңдер бир жактан келген алтындардан эмне баягы бедуинге подарка кылып, белек кылып берет экен. Анан сурайт экен, сен кайсы уруудансың деп. Бани Амир бин Саса деди. Алтынды эмне себептен берип жатканымды билесиңби деп пайгамбарыбыз сурап атат. Ооба, анткени биз экөөбүз тууганбыз деди. Пайгамбарыбызга эмне тууган болуп кетет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чындыгында тууганчылык карым-катнаштын да өз милдеттери, акысы бар. Бирок бул алтынды ал үчүн бергеним жок. Сенин Алланы ушунчалык кооз, көркөм мактаганың үчүн берип жатам деди. Машалла, көрүңүздөр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бедуинди Аллах Тааланы улуктап жатканы жакты да, жана намазда Аллах Тааланы улуктап атканы жакты. Ошол себептен эмне ушундай чырайлуу, ушундай кооз, көркөм мактап жатканым үчүн ушул алтынды берип жатам дейт, машалла. Бунун баардыгы анан мына Анас радиаллаху анху сахаба риваят кылып атпайбы бизге, ошону көрүп анан айтып берип атат да. Эми мунун баары бизге үлгү болуп атат да. Кандай кылып биз Аллах Тааланы мактоо кылышыбыз керек, Бул жерде мактоо боюнча негизи хадистер көп келген, аз да бирөөнү айтып өтөйүн, Аллах Тааланы мактоо, улуктоо биз ошол намаздарыбызда көп Аллах Тааланы макташыбыз керек экен, Муну окуп көрөлүчү. Фазаля бин Убайд радиаллаху анху айтат, бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечитте отурганда бир киши мечитке кирип келип намаз окуду. Намазынын аягында Аллахумма гфирли вархамни, о Аллахым мени кечир, мага райым кыл деп дуа кылды. Карасаңыздар, бул адам Аллах Тааланы мактаган жок. Бул адам өзүнө дуа кылып атат. Аллахым мени намазын окуп бүтүп эле мени кечир, Аллахым мени кечир, мага райым кыл деп атат да. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага сен шашылып койдуң деп айтат экен. Карагылачы, сен шашылып койдуң. Намазды окуп бүткөн соң биринчи мактоого татыктуу болгон улуу Аллах Тааланы улукта дейт. Үйрөтүп атат, көрдүңүздөрбү? Аллах Тааланы улукта, анан мага салават айт, андан соң анан дуа кылсаң болот дейт экен. Көрдүңүздөрбү? Тартибин айтып атат. Намаз окуп бүткөндөн эле дароо өзүбүзгө сурап баштап эмес, намаз окуп бүткөндөн дароо эле башка дүйнөлүк же башка мейли ахиреттик болобу, дүйнөлүк болобу, өзүбүз үчүн эмес, биринчи эмнеден башталыш керек экен? Аллах Тааланы улуктоодон башталыш керек экен. Аллах Тааланы улукташыбыз керек экен. Мына жаңы эле бедуиндин Аллах Тааланы улуктаганын көрдүңүздөрбү? Ошентип биз Аллах Тааланы улукташыбыз керек экен, Кыргызчалап эле, өзүбүздүн сөзүбүз менен эле. Андан кийин экинчи анан пайгамбарыбызга салават жолдоп, пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө, пайгамбарыбыздын сахабаларына салават жолдоп туруп, андан кийин анан өзүбүздүн дуаларыбызды сурашыбыз керек экен. Көрсөңөр, бүт баары белгиленип берилген да. Өзүбүзгө дуа кылганда дагы биринчи өзүбүзгө сурайбыз. Биз көп учурда эмне кылабыз? Адам өзүбүзгө сурабай эле биринчи балдарыбызга сурайбыз, башка бирөөгө сурайбыз, ушундай да. Жок, ата-энебизге сурайбыз, туугандарыбызга сурайбыз. Жок, биринчи өзүнө сураш керек болот. Андан кийин анан ата-энесине, күйөөсүнө, бала чакасына, башкага бирөөгө сураса болот экен. Көрдүңүздөр, тартипти бизге пайгамбарыбыз көрсөтүп койгон. Биринчи Аллах Тааланы улуктоо, экинчи пайгамбарыбызга салават айтуу, үчүнчү анан дуа кылуу. Кийинки Фазаля радиаллаху анху айтат. Андан бир аз өтпөй бир киши келди дейт. Бир аздан кийин эле намазын окуп бүтүп, Аллага алкыш мактоолорду айтты. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтты. Карасаңыздар, бул киши мындай тескери кылыптыр. Бул киши өзүнө сурабаптыр, бул Аллах Таалага улуктоо кылыптыр. Аллах Тааланы улуктаптыр, анан пайгамбарыбызга салават айтыптыр. Бирок өзүнө дуа кылган жок. Анан ошого пайгамбарыбыз айтып атат да: "Эй намазкөй адам, эми дуа кыл, дуаң кабыл болот" деп айтып атат. Көрдүңүздөрбү? Башкача айтканда, биз Аллах Тааланы улуктагандай, пайгамбарыбызга салават айткандай намаздан кийин сөзсүз өзүбүзгө дуа кылышыбыз керек экен. Себеби эмне? Дуа ошондон кийин кабыл болот экен сөзсүз. Сахих хадис бул дагы. Равахул Тирмизи. 100/100 деген хадис. Машалла, көрдүңүздөрбү жамаат? Бул жерде да бизге пайгамбарыбыз үйрөтүп жатат, кандай дуа кылыш керек экенди, эки түрүн тең көрсөтүп берип атат.
Биздин жашообузда эң негизги ушул формула болуш керек экен. Кандай жүрөгүбүздө уйгу туйгу, кыжаалатчылык болбосун, биз дароо Аллахка кайрылабыз. Уйгу туйгуну кетирүүчү эмне? Бул намаз аркылуу Аллахка кайрылуу болду. Аллах Таала чечип берет. Материалдуу муктаждыктарыбыз барбы? Рызкы жагынан. Болду, муктаждыктар болду. Пайгамбарыбыз эмне кылды? Намазга кайрылды. Биринчи сабакта мен муну аят менен окуп берген болчумун. Намаз деди. Рызкы жок болуп атабы? Проблема болуп атабы? Болду. Неме? Намаз. Намаз болду. Формуласы ушул намаз экен. Намаз окуп Аллах Тааладан сурадыкпы? Аллах Таала чечип берет экен. Көрдүңүздөрбү? Ушул формуланы өзүңүздөргө жазып алыңыздар, адат кылып калтырыңыздар. Биздин жашообуздун бир бөлүгү болуп калыш керек экен. Ушул духа намазы, шүкүр намазы, тобо намазы, хаджет намазы, ишрок намазы. Бул биздин жашообуздун бир бөлүгүнө айланыш керек экен. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунун баардыгын ушул намаз, Куран менен гана чечкен. Жашоосунда проблемаларды, сахабалар жашоосунда проблемалардын баардыгын эмне деген? Дароо эле намазга, Аллахка кайрыл деген да. Ал дароо Аллахка кайрылышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түйшүгү чоң болгон. Түйшүктөрү ушундай чоң болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жоопкерчилик мойнуна өтө чоң жоопкерчилик жүктөлгөн да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдай көбүнчө бизде мисалы рызкы маселесинде акча жагынан муктаждык, кыйынчылык болуп калат адамдардачы. Пайгамбарыбызда андай жеңил кыйынчылык эмес, пайгамбарыбызда өтө чоң жүк болгон да. Себеби пайгамбар саллаллаху көп кайгырган, көп уйгу туйгу болгон, кыжаалатчылыкта болгон да. Эмнеге? Себеби анын мойнунда өтө чоң жоопкерчилик жүктөлгөн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам миссиясы бул өтө масштабдуу болгон. Ушунчалык деңгээлде масштабдуу болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ошол Курайш коомуна эле жөнөтүлгөн жок да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп, ушул улуу динди жеткирүү, бүткүл дүйнө жүзүнө, бүткүл адамзатка жеткирүү деген миссия коюлган да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Өзүнүн эле ошол жанындагы жашап жаткан арабтар кордоду. Азыр карагылачы кандай тетиги азыркы моментте Американын, Израилдин башчылары, президенттери кандай шылдыңдап атышат мусулмандарды, кандай өздөрүнүн ошол башчылыгын пайдаланып болгон шылдыңды кааласа бомбаны ыргытып коет, бүгүн бул жака, кааласа эртең тигил жака ыргытып коет. Кичинекей бала дебей аларга эмне баланы баладай да көрбөйт, баардыгын тиги мектепке атайын бомбаларды ыргытып баардыгын жок кылып каалаганын кылып атат. Карасаңыздар, эми ошол сыяктуу эле пайгамбарыбыздын доорунда дагы өзүнүн айланасында ошондой шүмшүк башчылар болгон. Шүмшүк ошону араб болобу, еврей болобу, ошондой кордук кылган ушундай башчылар болгон жанында. Мындай башчы болбосо дагы чоң бир статусу бар адамдар эмне кылган? Кордук көрсөткөн сахабаларга, пайгамбарыбызга кордук көрсөткөн, шылдыңдашкан, болгон жаман нерсенин баарын кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыйлады, кайгырды, ички дүйнөсү уйгу туйгу болду, Аллахка келди. Ошол нерсенин баарын жалгыз адам өзү негизи энергиясы жетеби ошону көтөргөнгө? Адамдын энергиясы жетпейт. Биз ушунчалык алсызбыз да, адам алсызбыз. Биз эчтеке колубуздан келбейт, биз алсызбыз. Бирок ар бир амалда биз Аллахка кайрылып, намазга кайрылып, намаз аркылуу Аллах Таалама кайгырып, Аллахым, ушул ишимди бүтүрүп бер, ушул уйгу туйгумду кетирип бер, ушул жерден ушундай кыжаалат болуп атам, ушул жерде ушундай акчам жетпей атат, ушул жерде проблемам болуп атат, ушул жерде ушундай деп Аллах Таалага кайрылсак, Аллах Таала биз Аллах Таалага кайрылганды билбей атабыз да. Аллах Таалага кайрылсак, Аллах Таала бир сөзү кун фаякун болду, аны кандай жайдан бүтүрүп коет. Биз эч качан өзүбүзгө таянбашыбыз керек. Кээде адамдар ушунчалык акылдуу болуп кетебиз да. Мен көзүм жетип турат, ал болбойт, ал чечилбейт, менин жумушум ушундай кыйын, менин ситуациям ушундай кыйын, менин жагдайымды сен түшүнбөйсүң деп өзүбүздүн ичибизден да ошентип ойлойбуз да. Бул жагдайды эч ким чечип бере албайт, болду, бул жагдайды чечилбейт, бул ушундай калды. Жок, бул биз өзүбүздүн пендечилик, алсыздык оюбуз менен ал жерден жол жоктой көрүнөт да. Ал жерде жол жок, ал жолдон чыга албайбыз, ошондой бир камалып калгандай болобуз да. Жок. Эгер биз ошондой маалда Аллахка кайрылып, чече албай аткан жумушуңарды, чече албай аткан жагдайыңарды Аллах Таала чечип берет деп
мейли ал чоңбу, мейли ал кичинекейби, Аллах Таалага кайрылсаңыздар, Аллах да көрөсүздөр, жана көрүп келаткандар дагы бар. Аллах Таала кайдан жайдан болбосун чечилбейт деп, бээңиздерде чечилбейт деп жаткан нерсени да Аллах Таала эмне чечип берип коет экен. Ошол себептен эч качан бүттү, болбойт, көзүм жетип турат, андай болбойт, выход жок деп эч качан биз айтпашыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда кандай кыйынчылыктар болду, кандай уйгу туйгу болду, кандай аны сабашты, кандай урушту, кандай кордошту. Бирок эгер адам өзүнө таянса, сынып калат эле. Пайгамбарыбыз эч качан өзүнө таянган жок. Ал эмне? Бардык жерде Аллах Таалага таянды. Аллах Таалага чуркап барды. Ички дүйнөсүндө уйгу туйгу болду, дароо Аллах Таалага барды. Аллах Таалага даттанды. Аллах Таалага ыйлады. Аллах Тааладан жардам сурады. Аллах Тааладан кеңеш сурады. Анан бардыгын эмне? Аллах Таала өзү сонун кылып туруп, Аллах Таала өзү көтөрүп берди. Аллах Таала өзү баарын бүтүрүп берди. Пайгамбарыбыз аракет кыла берди. Аллах Таала бардык жеринен өзү жардам берди. Ошондой эле биздин жашообузда дагы бир өзүбүзгө таянып, адамдарга таянып, бир нерселерибизге таянып, өзүбүздүн акылыбыз менен ойлонуп алып эле а жерде выход жок, а жерде болбойт, менин көзүм жетип турат, ал жер болбойт, андай мындай дебешибиз керек эч качан. Аллах Таала жол жок деген жерден да жолду чыгарып берет. Болбойт деп көзүңөр 1000 жетип жүрса да ошол жерди болот кылып берет да. Аллах Таала мына ушундай зат. Болгону биз өзүбүздүн эмне акылыбыз көрбөй атат ошол жерде болот деген нерсени. Аллах Таала эмне ошентип күч кубат. Аллах Таала өзү эгер Аллахка кайрыла турган болсок, ошондой бизге энергия, күч кубат берип коет экен, ошондой жолдон өтүшкө, кыйынчылыктан өтүп кетишке, жардам берип, Аллах Таала бардыгын жагдайды түздөп берип коет экен да. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ушунча чоң миссия менен келип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык бир учурда пайгамбарыбыз мугалим болду. Ошончо адамга, жанында жүргөн ошончо адамдарга мугалим болуш керек болду. Бир учурда ал пайгамбарыбыздын жашоосу толо согушка толду, Себеби башкалар кабыл албай атпадыбы? Башка арабтар, жөөттөр каршы чыгып атпадыбы? Сен деген жалганчысың, сен пайгамбар эмессиң деп согуш болуп атты. Жашоосунун баары согуш болду. Согуш менен өттү да. Канча ошол согушту башкаруу, ошончо нерсени башкаруу, ошондой эле башкаруучулуктун дагы пайгамбарыбызда болду, Биздин сөз менен айтканда президент болду. Пайгамбарыбыз президент болду, Башка өлкөлөрдүн башкаруучулары менен сүйлөштү, аларды динге чакырды, жок дегендер менен согушту. Ошентип отуруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир учурда көптөгөн нерсени аткарып, чоң деген жоопкерчилик мойнунда болду да. Анан ошонун баарын адам өзү көтөрө албайт. Адам өзү көтөрө албайт. Бул Аллах Таала өзү көтөрүп берди. Ошондой эле биздин жашообузда да кыйынчылыктарды биз өзүбүз чече албайбыз. Биз алсызбыз. Биз намаз аркылуу Аллахка кайрылсак, Аллах чечип берет. Аллах Тааланын бир сөзү ошол чечилсин деген, болду, ал чечилет экен. Ошого эмне кылышыбыз керек экен? Биз эч качан өзүбүздө таянбай, өзүбүздү алсыз сезип, Аллах Таала бүтүрүп берчү. Өзүбүздү кыйын сезебиз да, тим элечи, менин мнением, менин түшүнүгүм ушундай, мен айткандай болот, ушундай, менин көзүм жетип турат деп биз көп жерден тим эле акылдуу болобуз да. Айтпадым беле, мен айткандай болот деп бүт жерден эмне биз өзүбүздү ушундай акылман сезебиз көп жерденчи. Жок, биз эмне кылышыбыз керек экен? Өзүбүздү ар дайым алсыз тутушубуз керек. Биз алсыз тутушубуз керек экен. Эй Аллахым, мен алсызмын деп. Бул мен алсызмын деп пендечилик жерге алып келүүчү, бул ар дайым Аллахка кайрылуу аркылуу болот. Аллах Тааланы улуктоо. Эмне үчүн азыр өтүп атабыз шүкүр намазын, ыраазычылык билдирүү, Аллах Тааланы улуктоо, духа намазында Аллах Тааланы улуктоо, шүкүр намазында Аллах Таалага шүкүр кылып, Аллах Тааланы улуктоо. Биз канчалык Аллах Тааланы улуктаган сайын биз улуу Аллах Таалам бар экенин билебиз. Аллах Таалам бизге жардам берет экенин билебиз, шүкүрчүлүгүбүздү да келтиребиз, өзүбүздү алсыз пенде экенибизди да түшүнөбүз, текебер болуп, менсинип кетүүдөн алыс болот экенбиз да. Болбосо адамга колуна бир нерсе берилип, бир могу жерди башкар, же момундай кыл деп бир нерсе тийсе эле адам эмне болуп баштайт экен? Ошол кыйындыгы чыгып баштайт экен да. Мына ушул намаздар
мына ушул таңкы биздин зикрларыбыз бул жүрөгүбүздү тазалап Аллах Таалага жакындатып турат. Мен алсыз эмес белем. Эмне ушундай күнөөкөр эмес белем, эки рекет тобо намазды окуганда эле түшүнөсүздөр. Кандай күнөөкөр болуп балчыкта жатканыңыздарды, сазда жатканда Аллах Таала чыгарды эле го. Ушундай эчтекем жок кезде Аллах Таалам берди го. Ушундай кыйналып мындан 20 жыл мурда мисалы ыйлап, 10 жыл мурда ыйлап, ушундай жагдайга жете албай атканда Аллах Таала берди го, балчыктан чыгарды го деп ушул намаздарда анан өзүңүздөрдүн жагдайыңыздарды дагы эстей аласыздар, жана дагы шүкүрчүл болосуздар. Аллахым мага ушундай наалыбай, мисалы ушундай бул күйөө колунан келбейт же ушундай деп күйөөнү жамандап, башка бирөөнү жамандабай калат экенбиз, Биз Аллах Таалага шүкүр айтып, Аллахым шүкүр ушундай күйөө бердиң, шүкүр ушундай сонун жумуш бердиң. Шүкүр деп ар бир нерсеге шүкүр айткан сайын биз эмне болуп баштайт экенбиз? Ал инсандардын дагы жакшы жагын көрүп баштайбыз. Жаман көрүп аткан жумушубуздун да жакшы жактарын көрүп баштайбыз. Аллах Таалага шүкүр келтирген сайын биз ошол башкалардын кылып аткан жумушубуздун, жашообуздун жакшы жактарын көрүп баштайт экенбиз иншаллах. Амал кылабыз деп кол көтөрүп коюңуздар, жамаат. Ушуну менен сабагыбызды акырына чыгаралы. Бул сабактан максат эмне болду? Максатыбыз бул жашообузга 24 саат убакыт Аллах Таала бердиби? Ушул намаздарды баарын киргизе алсаңыздар, киргизиңиздер. Жакшы болот. Баарын окуй албасаңыздар, жок дегенде бирөөсүн киргизиңиздер. Аз-аздан бирөөсүн окуп баштаңыздар. Өзүңүздөрдүн расписаниеңиздерге караңыздар. Күндө окуй алам деген айымдар аракет кылыңыздар окуганы, анан Аллах Тааладан жардам сураңыздар. Себеби биз ушундай алсызбыз. Кичине бирөө менен урушуп кетсек, кичине бир жерибиз ооруп калса эле, биз баарын таштап салабыз да. Кичине бир жерибиз жакшы болуп кетсе да таштап салабыз да. Сүйүнгөнүбүздөнчү. Ошол себептен биз ушундай алсызбыз. Аллах Тааладан, Аллахым, ушу амалды баштадым сенин ыраазылыгың үчүн. Сенин ыраазылыгың үчүн ушу 2 рекет намазды окуйман, Аллахым. Жардам бер мага ушул 2 рекет намазымды бир жумада бир окуганга, же бир айда бир окуганга жардам бер, Аллахым. Аздан баштасаңар болот. Же болбосо ошол мүмкүнчүлүгүңөр жетип турса, ушул намаздарды, кайсы намаздарды? Күндө окуганга аракет кылыңыздар. Күндө эртең менен. Ашып кетсе 20 мүнөт убактыңыздар кетет. Ар бирөөсүнө биринчи мисал ишрок намазын окудуңуздарбы? Ишрок намазынын пайдасын билесиздер, мен айткам сабакта. Болду, ошонун пайдасын сезип атасыздар, Хачка барып келгенден соң алам деп түшүнүп атасыздар. Анан 2 рекет тобо намаз. Тобо намазда эмне кылабыз? Кечирим сураңыздар. Бөлүп алсаңыздар болот. Балким ушул жуманын ичинде 2 жолу мен тобо намаз окуйман. Бир жумада 2 жолу окуйман. Ыйлап кылган күнөөлөрүмө кечирим сураймын. Дагы жумасына 2 жолу шүкүр намазы окуймун. Экинчи шүкүр келтиремин. Аллах Таала мага берген бардык нематтарына шүкүр келтирип чыгамын. Духа намазын окуймун. Аллах Тааланы улуктаймын. Аллах Тааланын чырайлуу жакшы сөздөрдү жазып алыңыздар, ошону менен улуктаймын. Башында дептерди карап окусаңар да болот, билбей атсаңар. Шүкүр келтиремин. Ден соолук берди Аллах Таала, шүкүр келтиремин. Үй бүлө бала чака берди, шүкүр келтиремин. Ушундай сонун окуу жай берди, ушундай дипломдорду берди, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берди, илим берди. Аллахыма шүкүр ошол нерселерге деп шүкүр келтиресиздер. Андан кийин 2 рекет духа намазын окуйсуздар, Духа намазында Аллах Тааланы улуктайсыздар иншаллах. Мына ушул порядокты кудуретиңиздер жетсе, күндө окуңуздар. Жетпесе бир жумада бир окуңуздар. Ага да жетпесе бир айда бир окуңуздар. Ушул биздин максатыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эргешүү. Эмне болуп атат? Сахабаларга эргешүү, пайгамбарыбызга эргешүү деген окшошуу, пайгамбарыбызга окшошуу. Сахабалар ушундай пайгамбарыбызды эле карап турушканда, пайгамбарыбыз кандай жеп атат, пайгамбарыбыз кандай сүйлөп атат, кандай ибадат кылып атат, пайгамбарыбыз кандай адамдар менен сүйлөшүп атат, кандай басып атат, кандай отуруп атат, жүзмө-жүз туурашкан. Себеби ошондо сооп бар, себеби ошондо береке бар. Эми биз дагы ошол пайгамбарыбызга, сахабаларга окшошолу, биз пайгамбарыбызга эргешели деген ниетте, жок дегенде ушул 2 рекет намаздарды пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Ушул убакытта окугула деп. Ошол убакыттарда окуйлу, күн чыкканда окуйлу,
шашки убакытта окуйлу, ушул убакытта окусак, иншалла ошол пайгамбарыбыздын айтканына амал кылып, сүннөтүнө амал кылгандардан болот экенбиз. Сахабалар кандай, алар пайгамбарыбыз ушундай туурашканда, пайгамбарыбыздын кандай Куран окуса, ошондой Куран окуганга, пайгамбарыбыз кандай намаз окусак, ошондой Ибн Масгуд, Абдуллах ибн Масгуд радиаллаху анху сахаба ушундай пайгамбарыбыз Куранды кандай үн менен окуса, кандай кыраат менен окуса, так эле айырмасы жок, ошондой окучу экен да. Себеби эмне? Пайгамбарыбыздын жанында ал ошо кенедей ошол подростковый деп коебуз. Бала чак кезинен пайгамбарыбыздын жанында болгон да. Пайгамбарыбыздын жанында болуп, пайгамбарыбыздан бүт сиңирип алышкан сахабалар. Анан эмне? Ушунчалык баягы сахабалар биринен бири жанталашкан да, пайгамбарыбыздын кылган нерселерин мен окшошоюн, мен аткарайын деп ушундай жарышышкан да, машаллах. Мына ошолордун сахабалардын бири эмне? Абдуллах ибн Масгуд пайгамбарыбыз кандай Куранды окуган болсо, ал сахаба ушундай Куранды эң мыкты билген ошол сахаба болгон. Жана ошол сахаба дагы иншаллах ошо Куранды жазганга салым кошкон мына ошол сахаба болгон. Ошол сахаба фикты 100% билген ошол сахаба болгон да, сахаба болгон. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына келген, ал кичинекей бала кезинен келип атпайбы, кызмат кылган, бүт сиңирген. Атайын, "Ия пайгамбар, мен сага жаныңа келейин, кызмат кылайын" деп пайгамбардын жанына келген, сенин кызматчың болоюн деп. Ошентип сахабалар эмне, пайгамбардын жанынан чыгышкан эмес. Ушундай жакшы көрчү. Ал ушунчалык пайгамбарды жакшы көрчү, аркасынан жүргөндө жана Ибн Масгуд радиаллаху анху ушундай пайгамбарды жакшы көргөн, пайгамбарыбыз бутун кийин деп атса чуркап барып немесин даярдаган, бут кийимин даярдаган, пайгамбарыбыз чечип атса жанталашып бутун чече калган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга тиги немени кумганга суу даярдаган даратына. Кыскасы, пайгамбарыбызды алдын ала эмне кылайын деп атса баардыгын чуркап сахабалар даярдап турушкан да. Даярдап турушкан. Мына ошол сахабалардын бири бул Ибн Масгуд радиаллаху анху. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга 100% ошол окшошоюн деп эргешкен пайгамбарыбызга. Биз дагы иншаллах ошол жок дегенде 2 рекет намаз окуп амал кылалы деп ниет кылыңыздар. Аллах таалам ниетибизди кабыл кылган болсун, амал кылганга насип кылган болсун. Эки дүйнө бактылуулугун берген болсун. Ушул Рамазан айында кылып жаткан жакшылык иштериңиздер, кылып жаткан ибадат амалдарыңыздарды Аллах таалам толук кабыл кылган болсун. Жана ушул Рамазан айында жанталашып зикр кылып атасыздар, намаз окуп атасыздар, Куран окуп атасыздар. Ушул амалдарды Аллах таалам Рамазандан кийин дагы аткарып кеткенге, баарын болбосо да бирок ошол аткарып кеткенге насип кылган болсун. Амин.